Урматтуу кыргызымдын кайрымдуу уул кыздары. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду өз ишин баштагандан тарта калктын аялуу катмары менен тыгыз иш алып барып, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көмөк көрсөтүү максатында иш жүргүзүп келет. Фонд түзүлгөндөн 2 жыл аралыгында жардамга муктаж бир туугандарыбызга турак жай куруу маселесин колго алып, карапайым элибиздин себепкерлиги аркасында бир катар жарандарыбызды үйлүү кылдык. Быйылкы 2017 жылдын эсебинен Кыргызстандын Жалал-Абад, Нарын, Чүй областтарында жана Бишкек шаарында муктаждыгы бар оор тагдырдагы мекендештерибизге ак өргө куруп берүү аракеттерин жүргүзүп келебиз. Урматтуу мекендештер, ушундай көңүл жылытарлык иштерге сиздердин салымыңыздар абдан чоң экендиги бизди сүйүндүрөт. Биз биргебиз. Ыйман жолду хадис менен пайгамбарым жеткирген, бул бакытка кел бир тууган баргым келет сен менен. Жума намаз майрам бизге кол көтөрүп дуба кыл, бейиштерди белек кылган Аллахыма шүгүр де. Эй адамзат, ач көзүңдү, алкымыңа алданба, дүнүйөңдүн баары калат түшөңдөнгөн жалганда. Колдон келсе жардам бергин, күнөөсү жок пендеге жооп берчү күн да келет акыреттин алдында. Салам алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду негизделген. Биз дайыма сөз башында айтып келебиз. Бул фонддун негизги максаты Аллах ыраазылыгын табуу. Жана ушул сооптабуу сапарында бүгүнкү күндө биз жакшы иштерди алып баруунун аракетиндебиз. Мына Кудай буйруса, ыйык Рамазан айында эң айлардын султаны болгон ыйык Рамазан айында туткан орозолор кабыл болгон болсун. Ушул Рамазан айында жасаган жакшы иштерибиз, Кудай буйруса, тилек үмүттөрүбүздүн баары орундалган болсун. Кудайдан үмүт кылып, жакшылыкты үмүт кылып, өзүбүз жакшылык иш кылып, жакшылыкты үмүт кылып атабыз. Анан ушул жасап аткан иштерибизге туш тараптан, ар тараптан колдоо көрсөткөн мекендештерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биз бүгүн турган үй 28 жылдан бери төшөктө жаткан ушул энекебиз, Рахат деген энекебиздин эки утунан айрылган энекебиз. Бизге окшогон уулдарынын, намустуу кыздар, уул кызынын жардамына муктаж болуп турган энелер бүгүнкү күндө алар бизге окшогон уулдарынын жардамын күтөт. Энелер убагында биз үчүн канчалаган кыйынчылыктарга туруштук берген. Бирок биз бүгүнкү күндө мындай иштерди жасашлык зарыл болуп турат. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, биздин ушул кылып аткан жакшылыктарыбыз, мына сиздер көрүп турган жана көрүп аткан, салынып аткан үйлөр бир кишинин бир жасаган иш жыйынтыгы эмес, бул канчалаган кайрымдуу мекендештердин кол сунуусунун аркасында ынтымак биримдигибиз менен салынып аткан үйлөрдө ондогон энелерибиз өз үйүндө сүйүнүч менен жашап атат. Анан мына ушул салынып аткан үйгө дагы Сбербанктан данныйларга салып которуп аткан мекендештер, Аллах ыраазы болгон болсун. Сиздердин жөнөтүүлөрүңүздөр, аманаттарыңыздар өз дарегине жеткизгендиктен биз маалымат берип турууну туура көрөбүз ар дайым. Бир нерсени эске салып айта турган болсок, ушул биз алдында айтчык, атын атап, фамилияларын айтып, ушундай бир иш жасачык. Бул иш биздин бүгүнкү күндө жасап аткан ишибизге туура келбей калат экен. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ушундай иштерди кылууну туура көрүп атабыз. Баягы бизге келип атат. Келген нерседен биз чагылдырып турайлы деп, ушуну айтып турууну туура көрүп атабыз. Ошон үчүн баардык кол сунган мекендештер, Аллах ыраазы болсун сиздерден. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман туугандар. Бүгүнкү күнү мына орозонун дагы 5-күнү болуп калды. Ким орозо кармаган болсо, Аллах таалам орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Кимиңиздер кармаганга мүмкүнчүлүк жок боло турган болсо, Аллах таалам мүмкүнчүлүк берип, ушу Рамазан айында орозого илешип калыңыздар. Бир күн дагы болсо бул Рамазан айы өтө улуу ай. Бул эмки жылы келе турган, ким бар, ким жок, эмки жылды күтпөй, азыркы моментте пайдаланып алыш керек. Аллах ыраазы болсун. Мына сиздердин бүгүнкү ушу Рамазан айында, Рамазан айынан алдын сунуп аткан кол сунууңуздар келип, мына биз азыр материалдап келип түшүрдүк, бир аз жетпей аткан материалдарды. Дагы эле болсо мына лист жагы алып келсек, анан ошо менен толукталып, крышасын баштайлы деп баштап алында турабыз иншалла. Мына Рамазан айынын урматына Аллах ыраазы болсун. Сиздер ушу Рамазан айында ушундай бир жакшылык иштерди баштайлы деп көптөн бери биз
былтыртан бери демилгелеп кайрымдуулук фондунун атынан мына кайрымдуулук күн деп орозонун 15-ине ошентип белгилеп демилгелеп чыгарып атабыз азыр. Ошол 15-чи күнү биз колдон келген кызматты, колдон келген жардамды, колдон келген мүмкүнчүлүктү ушундай Кыргызстанга таратсак жакшы болот эле. Мына ушундай мүмкүнчүлүк чектелген апаларыбызга, мүмкүнчүлүк чектелген жетимдер бар, канча бир турмуштан ажырап кыйналып аткан адамдар бар. Ошолорго кол сунуу менен ушундай бир кайрымдуулукту жайылтсак элге жакшы болот эле. Мына Аллах разы болсун сиздерден. Биз сиздерден терең ыраазычылык билдиребиз ушу кайрымдуулук фондунун атынан. Ошо сиздердин бар экенсиздер, бизде дагы берешенелер бар экен. Ушундай жакшы иштер болуп атат. Муну дайым айтып келебиз. Аллах разы болсун. Жакшы күндөр алдыда мына тамдын стенасы туруп, чатыры көтөрүлгөн таап. Ошол бир Алланын жардамы менен ушу азаматты себепчи кылып баратам. Жалпы коомчулуктун жардамы менен, азаматтын жамааттын жардамы менен, бул жердеги жердештердин жардамы менен, чет жакта иштеп жүргөн мекендештердин жардамы менен ушул там салынды, салынып атат, жакшылыкка жеткени калдык. Баарына Алла Таалам аманчылыгын берсин, ден соолугун берсин, узун өмүр берсин, ак жолдорун ачсын, жолдорун шаргысын, келечектерин кең кылсын, тилектерин тилегени ойлогон максатына жеткизсин Алла Таалам. Дайыма жакшылыгын берсин, ар бир үй-бүлөгө ынтымак берсин, берекесин берсин, кот берсин. Балалыктарга балалыгын насип кылсын, колунда жокторго Алла Таалам рызкысын берсин. Ден соолуктун чыңытсын, ооругандарына дарттарына шыфа берсин. Ар биринин ыймандарын бекем кылсын. Алла Таалам эки күнү жакшылыгын берсин, эки күнү бактылыгын берсин, эки күнү саламаттыгын берсин. Баарыбызды бешкиде жоош көркүн насип кылсын, акыреттин азабынан сактасын, тозоктун отунан сактасын. Кабыл кылган болсун. Жакшылык, кийинки жакшылыктар жолугушканга насип болсун. Амин.